эптеп балам басып кетсе деп эле ушинтип эле үмүт жараткандан бир кандай бир шипа болор, кандай бир жардам болор бекен деген. Ассаламу алейкум. Биз туура мындан 1 жыл мурда ушу экранга чыгып аткан Максат деген байкени тартып кеткенбиз. Колубуздан келишинче кайрымдуу инсандардын жардамы менен бир аз болсо да жардамга кол сунганбыз. Бул байке 2019 жылы октябрь айында этажкадан кулап кетип, жүлүнүнө доо кетип баспай алган. Эч бир денесинин колу, буттары кыймылбай алган. Ал эми азыр 2 жылдан бери ошол бир аз дарыланып, аракетин кылып, массаж кылып атып, азыр Кудайга шүгүр бир аз болсо денесине кыймыл келип баштап, врачтар басасын деген үмүт берип жатат экен. Ал байке кайрадан бизге кайрылып, врачтар берген үмүттү бизге айтып, жардам сурап кайрылып жатат. Азыр болсо биз ошо кеч болсо дагы ошол байкенин үйүнө бара жатабыз. Барып өзү менен кандай жылыштар болгон, былтыркы менен быйылкынын айырмасы кандай болду, дагы канча каражат керек дарыланышка. Басып кеткенге толук врачтар кепилдик берип жатабы, баардыгы сиздер менен биргеликте азыр көрөбүз. 29 ноябрда немеге көрүндүк. Түркиянын врачтарына Мендибаева клиникасына келишкен. Ошол жерден синематтарымды көргөзүп, неме кылсак, нерв кысылып турат деген диагнозду коюшту. Ошо негизи алдынан Кыргызстандан операция болгонбуз. Муну алдынан артынан да жасаш керек болчу дейт. Артынан жасаганда ошо артындагы кысылып турган сөөктү ажыратышмак. Операция туура эмес өткөн деп Түркиянын врачтары ошентти. Ага ишенбей андан кийин Новосибирге синематтарын жөнөтүп, неме кылсак, алар да ошол Түркиянын айткан диагнозун коюшту. Анан ошол Түркиянын врачтарын операция кылыш үчүн $33.000 сурап атышат операциясын эле. Мурунку тартылгандан быйыл кичине биртке болсо деле неме бар, мурун вообще отура алчу эмесмин. Сүйлөгөндө да үнүм жакшы эмес, мурун экиртегимде тешик болчу. Үнүм чыкчу эмес да. Анан эми айла кеткенде Бишкекке келип, Бишкектен моякта жана корейский игилотерапия, физиолечение кылып, жана кыйналып турган түр болуп атат. Жаңы жыгылган жылдар мал салдын баарын бүт сатканбыз, жайда калганбыз. Эл дагы кичине жардам берди, дагы бир реабилитация тиге буга. Анын баары түгөндү. Эми айла кетип эмне кылаарды билбей, эптеп балам басып кетсе деп эле ушинтип эле үмүт жараткандан бир кандай бир шипа болор, кандай бир жардам болор бекен деген ой